шаарды көрктөндүрүп неме кылып, мынау мэр жакшы эле иштеп атат өзү негизичи. Мындай кылып бар жокду тазалап, жакшы неме кылып берсе баарыбызга эле жакшы. Бала чага келечеги бала чагага деле жакшы болот. Көчөлөр таза. Буга чейин вообще эле бардак болуп кеткен эле да өзүчү. Домдордун арасы тосук эле. Ооба, тосук, вообще көчөлөр мындай биткон болуп, өткөнгө деле жолдор неме болуп ушундай болуп аткан да. Азыр эми жакшы эле го. Үйлөрдү ремонт кылып атат, элдин жашоосуна карап атат. Өкмөткө, ушу бийликтегилердин баардыгына ыраазыбыз, рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, тынччылык, ден сакчылык, ынтымактуулук. Бардак болуп калган экен, ачыгын айтканда, орусча айтканда. Мына рахмат мэрге, башка шаар бийликтерине бардыгын тартибине келтирип, жакшына кылып коюшту. Мына үйдүн сырттарын колдон келишинче жакшынакай кылып, мындай кандай айткан, элге неме кылып берип атышат. Жашоого ылайыкташтырып. Рахмат баарысына. Кем болбогула. Ооба, жакшы эле, эми кичине оңолуп, эме кылбай, мусорный болбой жакшына болсо жакшы болот го. Ош шаарынын Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын Салиева көчөсүнүн Жиделик көчөсүнөн баштап Касымбеков көчөсүнө чейинки аралыгын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, жолдорун жаңылоо, тротуарларын жаңыртуу долбоору боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө архитектуралык, сметалык иш кагаздары бүткөрүлүп, мамлекеттик экспертизанын кароосунда Кудай бурса мына жакынкы күндөрү там курулуш иштерине тендер жарыяланат. Ал эми ошол эле жер боюнча айтып кетсем, бир гана долбоорду карап турбастан бүгүнкү күндө ошол жердеги долбоорго туш келген дарактарды бүт бардыгын керектүү мекеме ишканалардын уруксат иш кагаздары менен мына долбоорго туш келген дарактарды бүт башка жака которгонун которуп, кесип алып салгандарын кесилип алып салынды. Ошондой эле долбоорго туш келген бир 60%, даже бир 70%ке жакын убактылуу орнотулган соода түйүндөр, темирден жасалган баягы гараждар, ошондой эле өз билемдик менен коюлган ар түрдүү темир күркөлөр, тосмолор бүгүнкү күндө алынып салынды. Салиева көчөсүндө мен сизге атап кеткендей ошо Жиделик көчөсүнөн баштап Касымбекова көчөсүнө чейинки аралык бир чакырымдагы жерди алып атат. Биз мына эки тараптуу кылып өткөрөлү деген бир башыбызда максат бар эле. Тилекке каршы ошол экинчи тарапта өткөрө турган жагыбызда биздин мына арчалар эгилип калыптыр. Ал кызыл китепке киргенине байланыштуу бизде экология башкармалыгынан уруксат ала албастан, бирок ошо Жиделик көчөсүнөн баштап немеге чейин, ошо кожаный диспансердин тушуна чейин жол баягы бир тараптуу, эки тараптуу болгондугуна байланыштуу ошол жол биз азыркы жаңы долбоорубуз боюнча где-то 3-4 метрге чейин кеңейтилет. Бул ошол себептен мына юридический колледждин территориясына бир 3-4 метрге кирилет, ошол жол кеңейтилет. И тротуарлар жана башка нерселер толугу менен арыктар, столбалар бүт эскилери алынып, жаңылар коюлат. Ошондой эле ошол жердеги эски брусчаткаларды дагы биз карап көрдүк. Эски брусчаткаларды чыгарып туруп, аларды мына Касымбекова көчөсүнүн продолжениясына и Разак көчөсүндөгү тротуарларга орнотуу боюнча Ош шаарынын мэрі Талайбек Тасырбековдун тапшырмасы берилип, бүгүнкү күндө бул багытта дагы иш жүрүп жатат.